Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда Нур Ньюс маалымат программасы эфирде. Айганыш Туратбек кызы бүгүнкү чыгарылышта. Токтогулдан 101 килограммдык марихуана деп аталган наркотикалык зат кармалды. 4 кыргызстандык Санкт-Петербург шаарынын тургунуна тапанча менен кол салды. Ушундай бала кантип өлүп калды депчи. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөп жүргөн 19 жаштагы жоокер киши колдуу болгон. Ошто ипотекалык үйлөрдүн төлөм пайызы кайрадан нааразычылык жаратты. Ал эми ипотекалык үй алган тургундар шаардык кеңештин бул кадамын элди алдоо деп баалашууда. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарындагы кенже тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы 2 эсеге көтөрүлөт. Жапонияда 3700 адамдык круиздик лайнерде вирус жуктургандардын саны 60тан ашты. Жалал Абад облусунун Токтогул районунун Үчтерек айылынан наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектүү катары 42 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Шектүү көрсөтмөсүндө наркотикалык заттарды бекиткен үйдү көрсөтүп берген. Үйдү күбөлөрдүн катышуусунда кароо учурунда жалпы салмагы 101 килограмм 335 грамм болгон наркотикалык зат табылып алынган. Алынган зат марихуана наркозаты экендигин атайын экспертиза аныктады. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүү наркозатты сатуу максатында өзү чогулта тургандыгын айткан. Кылмышка шектүү жаран Ош шаардык ички иштер башкармалыгына алынып келинип, жазык кодексинин 267 жана 268 баңги заттарын сатып өткөрүү максатында сактоо беренелерине ылайык сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, жаза процессуалдык кодексинин 98-99 беренелерине ылайык шектүү катары 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмышка шектүү 1978 жылы Токтогул районунда туулган, мурда 3 рет соттолгон. 4 кыргызстандык Санкт-Петербург шаарынын тургунуна тапанча менен кол салды. Бул тууралуу Комсомольская правда басылмасы билдирди. Маалыматка ылайык 29 жаштагы кыз сумкасын тартып алган 4 чоң кишиге туруштук бере алды. Кыздын жанында чоң суммадагы акча бар болчу. Ал жарнамада көргөн браслетти сатып алуу үчүн көрсөтүлгөн дарекке келген. Окуя видео көзөмөлгө түшүп калган жана ал интернетке тарап вируска айланды. Кызга бир ок тийген, бирок ал уурулар менен кармашып, сумкасы менен баштарына чапканды уланта берген. Натыйжада уурулар сумканы жулуп алып качып кетишкен. Бирок кыз кылмышкерлер отурган унаанын номурун жаттап калган. Ушул номер аркылуу каракчылар тез эле табылган. Жабырлануучу Петербург ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылып, өз арызында сумкада 230 000 рубль, телефон жана документтер бар экенин көрсөткөн. Аталган факт боюнча уурулук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Полициянын маалыматы боюнча кылмышка шектүү катары 24 жаштан 34 жашка чейинки 4 киши кармалган. Анын бардыгы Орто Азиялыктар жана эч жакта иштешпейт. Шектүүлөрдүн экөөсү Россияда каттоодо жок жана өлкөдө мыйзамсыз жүрүшкөн. Кармалгандардын баары Кыргызстандын жараны. Алар камакта отурат. Кыргызстандыктар өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алышкан. 12 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөп жүргөн 19 жаштагы жоокер киши колдуу болгон. Окуя 3 ай мурун орун алган. Учурда аталган мекеме каза болгон аскердин өлүмүн анын жүрөгү токтоп калганы менен байланыштуу деп маалымат тараткан. Анткени менен маркумдун апасынын билдиришинче, медициналык экспертиза Кубанычбек Келдибековдун жүрөк тушуна муштум жегени аныкталган. Окуя боюнча Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда 19 жаштагы бейкүнөө аскердин өлүмүнө байланышкан отуруму экинчи ирет башталбай жатып жыйынтыкталды. Биринчи процессте айыпталуучу тараптын келбей калганы себеп болсо, бул сам судьялардын жогорку сотто жыйналышына байланыштуу башка күнгө белгиленгени айтылды. Мындай бир саламын үзбөгөн бала эле. Менин балам ким болбосун, жашпы карыбы, эч оозунан күлкүсү тыйылган эмес. Дайым күлүп жүрчү, бирок кайгырчу эмес да.
Баткендеги Кадамжай районуна караштуу Халмион айылынын тургуну Зуура Алиева 3 ай мурун Бишкектеги аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөп жүргөн 19 жаштагы уулунан айрылган. Алпештеп өстүргөн баласын жоготуп, каңырыгы түтөгөн Зуура апа баласынын ыйман жолунда жүргөнүн, улуу кичүүгө саламын үзбөй, кичи пейил мүнөзүн, шайыр, кайгырганды билбеген адептүү сапаттарын айтып, көзүнүн жашын тыя албай турду. Баламды мына элден деле сурап көргүлө. Балам анан мындай кандай десем жаштыгына карабай мечитке каттап ушундай эле да. Мечитке барат эле, Курандарды мындай сүрөлөрдү окуйт эле, урушканды жаман көрөт эле. Бирөөнү сөз кылып койсоң, балам аны эмне кылып сөз кыласыз деп кайра күлүп жүрчү да. Азыр эми ошол мына эми Куран окутуп келгендердин баары ыйлайт, ушундай бала кантип өлүп калды депчи. Менин балам айылда деле ошондой эле күлүп, эч бир дайым күлүп жүргөн бала эле да. Шайыр бала болчу. Зуура Алиеванын айтымында Кубанычбек спорттун бир катар түрлөрү менен машыкчу, мектепте дагы активдүү, алдыңкы окуучулардын сап башына илинип, жаштыгына карабай айыл элинин оозуна алынып калган. Келечекте милиция кызматкери болуп, мекенди коргоого салым кошом деп кыялданчу. Ал үй бүлөдөгү кичүү бала болгон, бирок ата-энесинин колубузда эле кал дегенине ынанбай, билим алуу үчүн Бишкектеги юридикалык академиясына окууга өз күчү менен тапшырып, 1-курста окуп жаткан. Аскерге баруу чечимин дагы өзү кабыл алган. Баламдын максаты ушу келечекте бир милиционер болуу эле да. Бирок мектептин дагы кандай көрүнүктүү окуучусу эле. Мен азыргача барам мектепте. Балам 2 жыл болуп кетсе деле мектепте ушул баламдын сүрөттөрү илинип турат. Баламды мына элден деле сурап көргүлө. Балам анан мындай кандай десем жаштыгына карабай мечитке каттап ушундай эле да. Мечитке барат эле, Курандарды мындай сүрөлөрдү окуйт эле. Анан өзү эч бир ушул азыр мына ушу күндө элдин баары кирсе, кирген адам ыйлап чыгат менин үйүмдө. Кандай бир саламын үзбөгөн бала эле. Баласы туурасындагы суук кабар Келдибековдордун үй бүлөсүнө 2019 жылдын 5-ноябрында келген. Кубанычбектин агасына байланышкан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү инисинин жүрөгү ооруп, бейтапканага түшкөнүн айткан. Бирок ата-энеси алыскы Баткенден келгенде бала республикалык өлүкканада экенин угушкан. Бул кабарды укканда эне жүрөгү спортко жакын болгон Алмунчуктой баласынын капысынан жүрөгү токтоп калганына ишенген эмес. 5-ноябрь күнү ошондой болду. Келгенде балам мортто жатыптыр. Мен ыйладым, балам, мен ишенбеймин, балам киши колдуу болду. Менин балам жүрөгү кармабайт эле, жүрөгү кармабайт. Себеби ал бир күн да больницага жаткан эмес да. Ошентип айткам дегенде жок, балаң жүрөгү кармады деди. Анан болду, аны экспертиза кылабыз. Экспертиза кылышты. Эми Алла өзү берди, Алла өзү алды деп гана баламын кыркыны чыгарып айылда калып кете бердик. Балама ошо эч жака кайрылган жокпуз. Эми чындап эле эми жанагындай мен ойлодум, эми же ошондой чуркап жүрүп, же машыгып жүрүп жүрөк оору болуп калды армияда деген сезим пайда болду да мендечи. Ошентип болду дедим, бирок 47 күн дегенде шыкса 47-48 күн болуп калды. Ошол убактарда бизге балаңардын эмес экспертизасы чыкты, киши колдуу болуптур деп кабар барды. Укук коргоочу Азиза Абдурасулованын билдиришинче, акыркы жылдары аскер кызматындагы жаш солдаттардын өлүмү, айрыкча жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында орун алууда. Буга ылайык Абдурасулова жаңы кызматка кирген жаш аскерлердин түрмөлөрдү кайтаруусуна тыюу салыш керек деген пикирин билдирип келет. Эми жаза аткаруу кызматындагы солдаттардын эң оор кызматы ошолордуку. Алар биринчиден баягы спецконтингенттик коюп түрмөлөрдү кайтарат. Жаш балдар армияга алып барып 18 жаштагы балдарга колуна автомат берип түрмөнү кайтартып коюшат. А түрмөдө түрдүү адамдар отурат. Басым болушу мүмкүн, коркутуу болушу мүмкүн, шылдыңдоо болушу мүмкүн. Анан ошо көбүнчө биз барганыбызда эң оор кызмат ушу түрмөнү кайтаргандар. 2018-жылы бүт армиядагылар да 5 өлүм фактысы болуп, ошонун 4-өө ушу жаза аткаруу мөөнөтүнөн болду да. Окуя болгон учурда Жамбыктын басма сөз кызматы 19 жаштагы Кубанычбек Келдибеков аттуу жоокер мекеменин окуу борборунда кокусунан жүрөгү токтоп каза болгонун билдирген. Ошондой эле Келдибековдун сержант наамы бар экени, командирлик кылып жүргөнү, дедовчина болбогону айтылган. Анткени менен маалымат такталып жатканын билдиришкен. Бирок бүгүн жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу Жамбыктан комментарий алуу үчүн кайрадан байланышууга мүмкүн болгон жок. Маалымдалгандай, учурда Келдибековдун өлүмүнө өзү менен кошо кызмат өтөп жүргөн. Бирок ага караганда 6 ай эртерээк келген Жекшенов Бакыт айыпталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жактоочунун айтымында ал күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Иш боюнча айтып кетсек, Жекшенов Бакытбек Жекшенович ушул айыпталуучу
Ал өз күнәсін мойнына алды. Башында албай жатқан тергөөдө бул дәлелденіп өз мойнына алды. Жекшенов бақыттың айтусы бойынша ал Келбек Кубаныштын көкірегіне ұрған, сол қолмен ұрғанда ал алған жарақатынан улам көз жұмған. Окуя боюнча 7 февралга белгиленген 1 май райондук сотундагы процесс ушуну менен экинчи рет башталбай жатып жылдырылды. Зура Алиева баласынын өлүмүнө себепкерди кечире албай турганын, анын мыйзамдын негизинде жазасын алышын соттордун аягына чейин талап кылаарын билдирди. Анархан Алтымышаров, Шантучиев, Нурньюз, Бишкек. Ошто ипотекалык үйлөрдүн төлөм пайызы кайрадан наразычылык жаратты. Бул убакка чейин шаардык кеңештин эл өкүлдөрү насыянын төлөмүн 4%га түшүрүү боюнча токтом кабыл алып, колдоого алышкан болчу. Шаардык кеңештин кабыл алган токтомунда чийкилик бар экени айтылып, ошол себептен токтомго кайрадан толуктоо керектиги баса белгиленүүдө. Ал эми ипотекалык үй алган тургундар шаардык кеңештин бул кадамдарын элди алдоо деп баалашууда. Сіздер ақылын жерге көріп отырсыңдар. Екі көргейін ойлап айтасыңдар сіздер. Жеңден өтеді. Бар көріп отырған үшіні 4%-ге бұл не? 6% алып қойсыңдар болады да. Өткөн жылдын аягында Ош шаардык кеңешинин жыйындар залына келип, эл өкүлдөрүнө ыйын төгүп кайрылган бул жарандардын мүдөөсү аткарылган эмес. Ипотекалык негизде турак жай алгандардын көксөгөнү үйлөргө коюлган негизги баа жана кошумча төлөнүүчү үстөк пайыз болгон. Эл өкүлдөрүнөн үмүт кылган элдин тилеги ишке ашпай, 6%дык төлөм 4%га гана түшүрүлгөн. Bizim yaşlılar unuttuk olan. Только ипотека төлөйбүз. Et жегенде de unuttuk olan bizimkiler. Үйünde namı var, жоғы жоқ. Ушул социалдык жардам мı? Ошентип 4%ды шаардык кеңештин депутаттары колдоп токтом кабыл алганы менен ипотекалык үй алган жашоочулар өткөн айда мурункудай 6% менен төлөшкөн. Кабыл алынган токтомдун толук аткарылбай жатышы тургундардын нараазычылыгын пайда кылды. Айрымдар жазылган токтомдо чийкилик бар дешүүдө. 2019 жылы 25 декабрда өр кеңештин сессиясында ушул биз элдер барган баягы процентти төмөндөтүү боюнча. Анан процентти 6%-тен 4%-ке түшүрдүк деп сөз беришкен. Ошол качан аткарылат десек, ошол токтом чыккан күндөн деген. А бирок азыр февраль айы болду, дагы эле ошол эле бойдон төлөп атабыз. Эч кандай өзгөрүш жок. Az kaysı meyalda küçüğüne kiret bu toktom çislosu hem koyulgan emez, nemesi hem koyulgan emez. Çiğki işlep koyuşkan onu. Onu burası elde aldamay kılıp koygan buna toktomu. Şu toktom negizinde. Bu toktomda karasanar köçötülgen emez. Kaysı mezgilde küçüğüne kiret degeni. Тургундар төлөмдү 6% негизинде төлөп жатабыз деген маалыматты тактоо үчүн Айыл банкка кайрылдык. Банктын өкүлдөрү 4%га түшүрсө канчадан каражат төлөшөөрүн эсептеп жатканын айтышты. Бул вопрос боюнча азыр биздин адистер иштеп жатат. 4%дык ченемдеги токтомду жана мэриядан келген катты жолдогондон кийин биз Бишкекке биздин адистерге жөнөтөбүз. Биздин информационный технологиянын отделине. Ал жакта алар төлөм графигин өзгөртүп берүүгө, же болбосо системага өзгөртүү киргизүү негизинде иш алып барып жатат. Ишке киргенден кийин буюрса ар бир клиенттерге менен байланышып, төлөм график өзгөртүлүүгө муктаж болот. Дал ушул турак жай маселелерин тейлеген ишкананын башчысы Кутманалы Абдрахманов шаардык кеңештин депутаттары бекиткен токтомдо кемчиликтер бар экенин айтып, ошол негизде жарандар төлөмдүн мурунку пайыз боюнча төлөп жатканын айтат. Ал эми шаардык кеңештин өкүлү бул маселе кайрадан талкууга түшөөрүн айтты. Датасын аныктоо маселеси ал жерде так көрсөтүлгөн, токтом кабыл алынган күндөн баштап күчүнө кирет. Ал жерде эч кандай көйгөй жок. Токтом 25 декабрда мындай ушу пленардык сессияда кабыл алынды. Андан кийин токтом январь айында биз колубузга алдык. Токтом датасын азыр мен бүгүн так көрбөй турам. Январь айынан баштап толук күчүнө кирүүчү токтом болуп эсептелет. Болгону ошол токтомдун мазмунунда кайсыл долбоорлор үчүн жайытлары так көрсөтүлбөй калгандыгы көйгөй жаратты. Бирок бүгүнкү күндө ал маселе дагы мындай уже ичара макулдашуулар менен күн тартибинен алынып жатат. Менин оюмча бул маселеден, бул ички документтик маселелер жарандарыбыз эч кандай зыян тартып же көйгөй жаралбайт. Эскерте кетсек, талаш жараткан көйгөйлүү маселе көп кабаттуу үйлөр 2010 жылдан кийин Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү үчүн дирекция тарабынан салынган. Ош куук алаңында жабыркаган жарандардан арткан 395 паттер ипотекалык негизде жарандарга берилген. Таткашардан Адилет Нушанбаев, Нурньюз.
Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарындагы кенже тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы 2 эсеге көтөрүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн сайтында жарыяланды. Аны жүзөгө ашырууга бюджеттен жылына 220 миллион сом бөлүнөт. Бул республикалык бюджетте каралган. Өкмөттүн токтомуна ылайык документте 4200 айлык, 8000 жана 2500 эмгек акы 5000 сомду түзсө, ал эми Кыргызстанда орточо айлык маяна 15000 сом деп көрсөтүлгөн. Нурмира Молдошева 2 жылдан бери айдоочу болуп иштейт. Таң заардан күн батканга чейин троллейбуста жүргүнчүлөрдү ташыйт. Айына колго тийген айлыгы 4-5 миңден жогору. Бирок каарманыбыздын айтымында бул маяна үй тиричилигинен ашпайт. Шопурлардын көбүнчө водительдерге жакшы дейм, тапканчы. Анан ато мындай иштегенибиз тиричиликтен ашпайт. Керкилердин кредити бар, керкилеринин да бир нерселери бар. Ошо, анан бизге окшогондор квартирада жашагандарга кыйын. Айына квартплат беребиз 5 миңден. Одан ашса ашат. Ашпаса бала чаканын кийимдери дегендей. Эми аз да, Молдошева сыяктуу коомдук транспорт башкаргандардын катарында Абдумомун Токуров да бар. Ал 30 жылдан ашык убакыттан бери айдоочулук кылат. Айлык маяна аз болгонуна карабай, жумушсуздуктун айласын таап иштеп жатканын айтат. Эл уктап атканда келебиз, эл уктап атканда кетебиз. Ошого байланышы эрте келсек 7 рейстен кылабыз, кечирээк келсек кеч графикке карап 6,5 рейс болот. Элестетип көр, ошо 1 ай ошо менен жашап көргүлө. Анан эмнеге ашынып, кандай машина аласың, кандай мал аласың ого? Айлык көйгөйүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик органдагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кенже тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысын 2 эсеге көтөрүү боюнча токтом кабыл алган. Бул тууралуу өкмөттүн сайтында белгиленген. Аны жүзөгө ашыруу боюнча жылына 220 миллион сом бөлүнөт. Бул республикалык бюджеттен каралган. Ошол боюнча биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ошоклусуна арын өкүлүнүн аппараты ал боюнча таанышып, иштиктүү иш алып бара жатышат. Дегеле ушу кичи техникалык кызматкерлер айдоочу дейбизби же болбосо тазалоочу дейбизби, кичи тазалоочу дейбизби, ушулардын айлык маянасын көтөрүү бул чындыгын айтканда ошо заман талабына ылайык болуп калды. Себеби дегенде алардын айлык маянасын көтөргөндүгүн, алардын материалдык жагынан дагы стимул болуп калгандыгы бизди дагы кубандырбай койбойт да. Ош шаарындагы айлык маянасы көтөрүлөт деген кызматтар токтом кабыл алганына 1 айдан ашык убакыт өтсө да, азырынча токтом калаага келе электигин айтып, маалымат берүүдөн баш тартышты. Өкмөттүн токтому 2020 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген. Документте 4200 айлык 8000 жана 2500 эмгек акы 5000 сом деп көрсөтүлгөн. Маалыматтар боюнча Кыргызстанда орточо айлык маяна 15000 сом деп көрсөтүлгөн. Бактыгүл Мирадилова, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн акыйкатчы Токон Мамытовду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоо системасы, укук коргоо институтунун ишмердүүлүгүн өркүндөтүү чаралары талкууланды. Акыйкатчы жарандардын укуктарын жана эркиндигин бузуу фактыларын, кайрылууларын кароо жана текшерүү, алардын укугун калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүү боюнча ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берди. Ал калктын кайрылууларынын көпчүлүгү укук коргоо жана сот органдарынын ишмердүүлүгүнө, турак жай маселелерине, медициналык билим берүү жана башка тармактарга көрсөтүлгөн кызматтардын сапатына байланыштуу экенин баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков адамдардын укугун коргоо, жарандык укукту жана эркиндикти басмырлоонун бардык түрлөрүн алдын алуу боюнча натыйжалуу чараларды көрүүдө жана ошондой эле акыйкатчы институтунун өзгөчө ролун белгиледи. Жарандардын кадыр баркына жана эркиндигине шек келтирүү боюнча бардык фактыларга ыкчам чара көрүү зарылдыгына көңүл бурду. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганга жана Түркия элине Ван провинциясында кар көчкүнүн кесепетинен каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирет. Ван провинциясында кар көчкүнүн кесепетинен көп сандаган жарандардын каза болгондугу тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан сизге жана жалпы Түркия элине терең көңүл айтам. Каза болгондордун жакындарынын орду толгус жоготуу азасын тең бөлүшөм деп айтылат көңүл телеграммада. Президент Сооронбай Жээнбеков бардык жабыр тарткандарга жана жаракат алгандарга тез айыгып кетүүнү каалады.
Эми кезек чет элдик кабарларда Израиль күчтөрү менен палестиналыктардын кагышы күчөдү. Жапонияда 3700 адамдык круиздик лайнерди вирус жуктургандардын саны 60-тан ашты. Трамп Аль-Кадия террористтик тобунун лидери өлтүрүлгөнүн жарыялады. Алдыда ушул жана башка кабарлардын кененирээк токтолобуз. Жапониянын Йокогама портунда карантинге алынган Алмаз ханышасы аттуу круиздик лайнерде коронавируска кабылгандардын саны 3 эсеге өстү. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министри билдирген. Маалыматка ылайык коронавирустун жаңы түрүн жуктургандар 61ге жеткени аныкталган. Буга чейин 20 адамга жукканы айтылган болчу. Илдетти жугузуп алган бейтаптар Токионун медициналык аймагына жеткирилмекчи. Ичинде 3700 жүргүнчүсү бар жапониялык лайнер карантинге алынып, Йокогаманын портуна токтотулган. Йокогамадан 20 январда чыккан кеме Кагосима, Гонконг, Окинава багытында жүрүп 3 февралда кайтып келмек. Бирок өз мекенине жеткенде лайнерден түшүп калган 80 жаштагы Гонконг тургуну коронавирусту жуктурганы аныкталган. 3 февралга карай кемедеги бир нече адамдын абалы начарлап чыккан. Жапония бийлиги кемени сууда кармоо чечимин чыгарып, экипаж мүчөлөрүн жана 3700 жүргүнчүнүн баарын текшерип чыгышкан. Натыйжада 5 февралда бортто 10 адам илдетке чалдыкканы аныкталып, алардын баары ооруканага жеткирилген. Ал эми кеменин калган жүргүнчүлөрү менен экипаж мүчөлөрүн 14 күн карантинге алып, кемеде кармап туруу чечими чыккан. Круиздик лайнерде жалпысынан 2666 жүргүнчү, 1045 экипаж мүчөсү бар. Туристтердин арасында 50ден ашык өлкөлөрдүн жарандары бар экендиги айтылды. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планы жарыялангандан бери израилдиктер менен палестиналыктардын ортосунда карама-каршылык күчөдү. 6 февралда Иордан дарыясынын батыш жээгинде 2 адам Израиль күчтөрүнүн огунан каза тапты. 7 палестиналык жараат алды. Иерусалимдин чыгышында дагы бир адам полицияга ок атканы үчүн коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза болду. Бейшембинин таңында Иерусалимдин борбордук бөлүгүндө бир палестиналык автоунаасы менен израилдик аскерлерди сүзүп, андан 12 жоокери жараат алган. 5 февралда да Израиль аскерлери менен кагылышууда бир палестиналык мерт болгон. Айта кетсек, Израилдин армиясы АКШ президенти Дональд Трамп январь айынын соңунда тынчтык планын жарыялагандан бери дээрлик күн сайын Хамас кыймылынын Газа тилкесиндеги позицияларына абадан сокку уруп жатат. Израилдин өкмөтү Трамптын планын кубаттаганы менен Палестин автономиясы аны Израилге артыкчылык берилген деген жүйө менен айыптап чыккан. Президент Дональд Трамп АКШнын Йемендеги террористтерге каршы операциясында Араб жарым аралындагы Аль-Каида террористтик тобунун лидери Касим Аль-Райми жок кылынганын жарыялады. Трамп 6 февралдагы кайрылуусунда Касим Аль-Райминин өлүмү аймакта жана дүйнөдө Аль-Каида террористтик тобун алсыратат деди. Ал Райми качан өлтүрүлгөнүн айткан жок. Айта кетсек, Райми 2015 жылы Аль-Каиданы АКШнын аба соккусунан өлгөн Насир Аль-Вухайшинин өлүмүнөн кийин башкарып калган. Ал билдирүүлөрүндө АКШга чабуул коюуга чакырган. Союз МС-13 кемеси экипаждын 3 мүчөсү менен эл аралык космос станциясынан Казакстанга келип конду. 61-экспедициянын катышуучулары орусиялык Александр Скворцов, италиялык Лука Парментано жана АКШ жараны Кристина Кук. Кук космосто 328 күн жүрүп, аялдар арасындагы рекордду жаңыртты. Мурдагы рекорд 2017 жылы космосто 288 күн жүргөн америкалык Пеги Уитсонго таандык болгон. Парментано менен Скворцов космосто 201 күн болушту. Кеменин капсуласы Жезказган шаарынан 150 чакырым аралыктагы жерге келип конду. Орбитада ишти орусиялык космонавт Олег Скрипочка жана америкалык космонавттар Джессика Мейер менен Эндрю Морган улантат. Кристина Кук космоско биринчи жолу учкан. Муну менен изилдөөчүлөр космосто узак жүрүүнүн аялдын организмине тийгизген таасирин иликтөөгө мүмкүнчүлүк алышты. Бул НАСАнын Айга карай баруу жана Марсты өздөштүрүү планы менен байланыштуу. Эки миң 19 жылдын жыйынтыгы боюнча бажы кызматынын 26 кызматкери дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Коллегия 4 февралда өткөн. Анда токтомдордун аткарылышы, дисциплина жана каржылык маселелер талкууланган. Жыйынтыгында бажы органдарынын 4 жетекчисине, ошондой эле бажы каттоосунда эмгектенген 17 жетекчиге дисциплинардык чара көрүү чечими чыгарылды. Мындан сырткары структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери аткезчиликке каршы алгылыктуу иш алып барбаганы үчүн жазаланган.
Коомдо жана сиздерде болуп жаткан окуя көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө ар бириңиздерден мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн биздин телеканалдын мобилдик репертуары иштеп жатканын эсиңиздерге салабыз. Тарткан видеоңузду жана кабарыңызды 0553 53 00 05 WhatsApp номерине жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүнкү күнгө арналган жаңылыктар мына ушуларды түздү. Сиздер менен Айганыш Туратбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.